Куатбек Алчевич, саламатсыздарбы? Менде бир эле суроо. Ар бир премьер келгенде ушул сөздү суроону берем. Ушул командаңыз менен ушул эми азыр мөөнөттө болуп калат. Балким андан кийин дагы сизди колдоп калышыбыз мүмкүн. Келген жаңы депутаттар дагы колдоп коюшу мүмкүн. Ушул командаңыз менен иштей аласызбы? Эч мындай тоскоолдук болбойбу сизге? Маселе жок, иштейбиз. Мен ойлойм биз Анткени себеби ушул команданын көбү менен сиз иштештиңиз да. ооба. Мен ошол үчүн сурап атам да. Ар бири менен иштешкенге даярмын. Мен ойлойм эч кандай маселе чыкпаш керек. Эми менин тараптан эч кандай маселе жок. Мен ойлойм ар бир өкмөт мүчөсү дагы өзү аракет кылыш керек, аракет кылат деп. Түшүнүк бар да баарыбызда. Иштешебиз, мен ошентип эле ойлойм. Экинчи суроом, бизде өкмөт жакшы иштесе, мен ойлойм мамлекетибиз бат эле өнүгөт болчу да. Өкмөттүн кризистик программаларын көргөн жокпуз. Өкмөттүн өзүнүн 100 күндүк программаларын көргөн жокпуз. Мен эмне үчүн мурунку премьер-министрге абдан каршы чыкчу элем. Кетип деле калсаңыз деп ачык айткам. Анткени себеби ушул президенттин койгон ишеничин актай алган жок. Элдин ушу шайлаган ушул жердеги депутаттардын ишеничин актай алган жок. Анан сизден сураныш, ушу кыска мөөнөт болсо дагы көп нерселерди өзгөртсө болот. Алмаз Батырбекович дагы мындай госслужбада иштеген, Талай Темиралиев дагы мынакей госслужбада иштеп жүргөн жакшы балдар келе атасыңар. Анан эми ушул мыйзамдуулукту аткарылышын. Бизде эң жакшы мыйзамдар бар экен. Бирок бир да мыйзам аткарылбайт бизде. Жалаң тууганчылык, бир тууганчылык, куда сөөк, жек жаат болуп. Биз кичинекей мамлекет экенбиз. Куатбек Алчевич, бизде специалисттер отурмайынча эч качан мамлекет өнү өспөйт. Сиз өкмөттүн курамындагы да бардык ушу составыңыздагы мүчөлөргө бир задание берсеңиз. Азыр правительстводо отурган ушу специалисттердин жазганын көрүп алып мен уялчу болдум. Өкмөттүн өкүлдөрүнү алып келип алып ушул жерде отчет комитеттерге келгенде бизге жооп бермек турсун сүйлөп бере албайт. Ушул нерселерди мындай тактап, сиз өзүңүз профессионалдуу мындай адамдарды алып келсеңиз, сураныш сизден. Өзүңүзгө да жеңил болот, башкаларга да жеңил болот. Элге дагы жакшы болот да. Эгерде ушул нерсени 4-5 айдын ичинде жасап койсоңуз, мамлекеттин кандай өзгөрүшкө баратканын өз көзүңүз менен көрөсүз. Өз көзүңүз менен. Мына ар бир витсеңиз өз тармактарын алып туруп, ошол тармакка специалисттерди отургузуп берсин, сиз макулдугуңузду бериңиз. Иштешем деп атасыз, мына ошон үчүн мен сизден суранып атам да, өздөрүңүздүн витселериңиздин ордуна дагы суранып атам. Анткени себеби, эгерде биздин кичинекей мамлекетибизде ушундай башаламандыкты кылып аткан, ошол отурган ар бир отурган жанагы общий отделден башталат экен бардыгы тең. И ошо силерге чейин жеткен маалыматтардын айынан биздин бардык иш мындай бузулат экен да. Мына өкмөттүн өкүлдөрү бизге келип атат, комитеттерге, ушул жерде туруп атат мынакей. Ушул жерден туруп жооп бере албай отурат. Мына мыйзамдарды алып келип атышат. Мыйзамды өзү түшүнбөй келип атышат. Менин министрим жок, бүгүн бир жака кетип калды дагы, тиги замыбызга берип атат. Мен сизге бүгүн суроо бербейм. Башка суроо бере албайм. Эгерде иштеп кетем десеңиз, ошо Рахмат чоң, сунуштарыңызды кабыл алдык.